Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар, радио сүйүүчүлөр жана ошондой эле телекөрүүчүлөр, баардыгыңыздардын көңүлдүү кушубак кечиңиздер менен. Кайрадан эле сиздер менен Марал ФМ радиосу ободо дин сабат уктуруусу. Урматтуу радио угармандар, буга чейинки эфирибиздин алып баруучусу теолог Нурлан Субанов агайыбыз жүйөлүү себептерден улам келе албай калгандыгына байланыштуу Марал ФМ радиосунда кызматыңыздарда микрофондо мен Жанарбек Качкынбаев болмокчумун. Бизден алыстабаңыздар. Бүгүн студиябыздын коноктору Дилазык басма үйүнө көптөгөн китептердин котормочусу Аманбаев Канатбек агай жана ошондой эле теолог, дин таануучу Майрамбек Жумалиев агайларыбыз келип отурат. Кош келипсиздер. Бүгүнкү биз кеп кыла турчу темабыз көп жылдан бери Адеп башаты диний уюму, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана ошондой эле Дилазык басма үйү менен биргеликте уюштурулуп келе жаткан ИКРО, окуу жараткан эгеңдин аты менен окуу маданияттын башаты 7-чи республикалык китеп окуу конкурсу боюнча сөз кылмакчыбыз. Урматтуу радио угармандар, Марал ФМ радиосу дин сабат берүүсү сиздер менен түз эфирде экенин дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели. Бүгүнкү биз кеп кылып жаткан темабызга байланыштуу түшүнбөгөн же болбосо сиздерди бир түйшөлткөн суроолоруңуздар болсо 0312 68 06 06 WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Албетте сиздерге суроолоруңуздарга келген конокторубуздан жооп алып бергенге аракет кылабыз. Биринчиден кош келипсиздер агайлар. Алгач ушул китеп окуу конкурсунун максаты туурасында токтоло кетсек, төмөндө айттык, ушундай республикалык китеп окуу конкурсу жарыяланды, уюштурулуп келет деп. Майрамбек ага айтсаңыз, ошо китеп окуу конкурсунун максаты жана ошондой эле бул республикалык конкурс башта ким тарабынан демилгеленген, бир аз тарыхына токтоло кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу ала саййидина Мухаммадин ва аля алейхи ва сажмаин. Урматтуу окурмандар, бул китеп окуу конкурсу мындан 7 жыл мурун баштаганбыз. Дилазык басма үйү демилге көтөрүп пайгамбарыбызды таанытуу максатында ошол убакта басылып чыккан китептер аркылуу башталган. Быйыл буюрса мына 7-чи жолу уюштурулуп келатат, үзбөй уюштуруп келатабыз. Уюштуруучулар Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы, муфтият же болбосо Адеп башаты диний уюму, Насаат медиа борбору, анан Дилазык уюштуруучулар ушул төртөө. Биздин эми негизги эле ой максатыбыз элибиз, журтубуз ушу китеп окуу маданиятын көтөрсөк, ушул китеп окуганга элибиз диний сабатын жойсо деген максат. Кыскартып айтканда, эми акылдуу адамдар, жан дүйнөсү бай адамдар китеп окуйт экен, ошондой эле жаңы өсүп келаткан муун ушу китеп аркылуу акылын, идирегин көбөйтөт экен, арттырат экен, жан дүйнөсүн ушу китептер аркылуу. Албетте, аалымдарыбыз көп, алардын уккан баяндары сөзсүз түрдө элге жетет, бирок китеп башка. Канча кылымдан бери ушу китеп өзүнүн маалыматын, ичиндеги маалыматты, сонун нерселерди адамзатка берип келатат да. Муталашсыз. Анан жана өзүң айтып өткөн эле, бул азыр ИКРО деген долбоор менен. Мурун биз долбоор жок эле баягы жаңы баштап аткан үчүн ушу 3 китептен болот деп элге кайрылып атканбыз. Эми бул өзүнчө долбоор болду. Бул долбоорго керек болсо спонсорлор, керек болсо башка уюштуруучулар, каалагандар мурунтадан катышса могу мүмкүнчүлүк бар эле да. Азыр эми бул ушул долбоор менен бул быйылкы китеп окуу конкурсубуз жарыяланып калды. Буюрса мына ушул өзүңүздөр көрүп турган ушул 4 китептен болмокчу. Мен эфирдин жүрүшүндө да токтолот болушум керек деп ойлойм. Ушу сөзүбүзгө эле улай ушул угармандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн ушул быйылкы ушул китеп окуу конкурсу качан жарыяланды жана кайсыл убакта болот, ушуга кыскача токтоло кетсеңиз. Андан кийин китептердин коюлушуна биз жылга эле ушул күздүн акыры кыш айларында баштайбыз. Буюрса мына катталуу жүрүп атат учурда. Буюрса 2020-жылдын апрель айында сынак болмокчу. Кантип эмесин датасын айта кетели. Менин мына ол эмемде датасы
жазылыптыр. 2020 жылдын 1-апрелинде өтөт деп жүрөт конкурсубуз, Буюрса ошол күнү Кыргызстан боюнча республикабыздын бардык көпчүлүк областтарында ушул эме өтмөкчү. Кайсы шаарлардын болорун да айтарбыз. Негизинен мына 4 китептин негизинде болот дедик. Бул Мейрим пайгамбары түркиялык ошол пайгамбардын өмүр баянын аябай жакшы изилеген Решит Хайламаз деген бир жазуучу илимпоз бар. Мына ошол киши пайгамбарыбыздын бул жерде мээримдүүлүгү боюнча көптөгөн маалыматтарды камтып жазган экен. Мына ушуну коюп атабыз. Мунуга 1-орунга умра, андан кийин акчалай сыйлыктар бар. 40 000, 20 000, 10 000 жана 5 000 жана кызыктыруучу сыйлыктарыбыз дагы эле бар. Жанымда Канат эке отурат. Канат экенин которгон өзү андан кийин айта кетер. Ихя Улумуддин Имам Газалинин китеби. Ушундай эле бул 1-орунга умра сапары жана акчалай сыйлыктар бар. Жана Кыргызстанга белгилүү көрүнүктүү аалымыбыз Чубак Ажыжалиевдин ушу формула счастья деген орусча которулган. Бул китепти дагы ушу конкурска койгонбуз. Мындан дагы ошондой эле умра жана акчалай сыйлыктар байга коюлган. Анан быйыл өзгөчөлөнтүп, биздин мунул китептер албетте бир аз тестиер балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн оор болуп калат. Мурунку айткан китептер анан алар үчүн, аларда коргалбасын, ушундай диний маалыматтарын көбөйтө берсин деген жакшы изги тилек менен ушу жаңы саамалык ушул Алланы билгим келет деген китепти мына 9-15 жаштагы балдар катыша алышат. Өспүрүмдөргө арналган. Мына буйруса алар дагы ушу китептен окуп катыша алышат. Чоң рахмат. Коомчулукка жалпыга белгилүү болду окшойт. Быйылкы ошол конкурстун өзгөчөлүгү дагы болуп, бир 4-чү китеп кошулгандыгын баса белгилеп айттыңыз. Эми ушул китептерге токтоло кетсек, төмөндө айтканыңыздай ушу Канат агайыбыз ушу Ихя Улумуддин китебин өзү которуп чыкты, жакында эле чыкты. Бул жарыкка сыясы кургай элек китептердин бири десек болот. Айтсаңыз Канат агай, бул китептин башка китептерден өзгөчөлүгү эмнеде? Жана мында көрүнүктүү аалымдарыбыздын бири Имам Газали элге, коомчулукка бул китепти эмнени бергиси келген, эмнени айткысы келген? Ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алла Таалага мактоолор болсун, пайгамбар салламга чексиз пайгамбар салламга чексиз салаваттар. Бул китеп Ихя Улумуддин былтыркы жылы өткөн конкурсубузда ушул эле аалымдын Имам Газалинин жүрөктөрүн ачкыча аттуу китебин өткөргөндөк. Быйыл Ихя Улумуддин. Бул эми бул китептердин негизги ичиндеги басымдуу темасы, негизи козгогон маселелери тасаввуф, мындайча айтканда суфизм десек болот. Азыркы учурда Кудайга шүгүр элдердин маалыматы бир топ көтөрүлүп калды диний багыттан. Ошондо дагы тереңирээк ошол окуп аткан намаздарын, берип аткан садагаларын, тутуп аткан орозолорун эмне үчүн тутуп атат? Кандай бир ошонун руханий жагы, ошол пайдасы, акыреттеги пайдасы, ошолор же болбосо жалпы социалдык элдин арасында жалпы коомго кандай пайдасы бар? Ошолор тууралуу кененирээк, тереңирээк дагы маалымат бөлүшүү үчүн ушул китептерди которуп коюп отурабыз, буюрса. Эми негизи бул Ихя Улумуддин китеби 11-кылымдын орто экинчи жарымынан жана 12-кылымдын башында жашаган Абу Хамид Мухаммад бин Мухаммад Ал-Газали аттуу аалым, кыскача айтканда Имам Газалинин китеби. Бул киши эми ислам аалымы, философ болгон үчүн негизги басымдуу эмесин ичиндеги китептер, китеп ошол китептин айткан жогоруда айтылгандай ошол тасаввуф болгон. Эми бул тасаввуфтун жанында дагы бул китептин ичинде камтылган негизи маалыматтар фикх, мындайча айтканда шарият негиздери, ошол көрсөтүлгөн бизге кандай намаз окуш керек, орозо тутуш керек, ушул нерселердин белгиленген. Ошол менен бирге китепте тамактануунун адабы, күнүмдүк жашообуздагы тамактануу адабы, үй бүлө маселелери болсун, үнөмдөө, күнүмдүк жашоодо адал арам, достук, бир туугандык, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу,
кесип, өнөр сыяктуу ушул темаларды бизден Алла Таала кандай талап кылган болсо, ошондой көрүнүштө аткарууну, ошону көрсөтүп келет. Албетте бул китептин ичинде дагы негизи ошол Пайгамбар Саллаллаху өмүр баянында кошулган, ошол аягында, себеби бул Пайгамбар Саллаллаху ар бир иши, ар бир жасаган нерсеси ошол үй бүлөдөгү аталык бир эмеси болсун, же болбосо башка мусулман үй бүлөдөгү өзүнүн орду, же болбосо бир эркектин ошол бир үй бүлөдөгү орду ошол Пайгамбар Саллаллаху өрнөгү менен көрсөткөн. Жана албетте бул китептеги негизи токтолгон нерселер дагы ошол мамлекет, коом, экономикадагы маселелерди, теориялык негиздери тууралуу кеңири баяндалган. Бул жерде үй бүлөлүк, коомдук, экономикалык, саясий маселелер жана диний, адеп, ахлактык маалыматтарды берүү менен адамдар бир сезимталдыкка, жоопкерчиликке чакырат. Негизи китептин түзгөн ошол нерсе. Албетте бул Пайгамбар Саллаллаху буйрулганындай түз бол деген нерседе ошол буйрукта Алла Тааланын буйругу эмнени бизден эмнени талап кылгандыгын ошол ал-улама варасатул анбия дегендей Пайгамбар Саллаллахудан ошол жолун жолдогон аалымдардан алабыз. Албетте ушул маалыматтарды элге бөлүш үчүн ошол элибиздин арасында дагы ушул изги сапаттар элибизге да тарасын деген максатта коюлуп атат, Кудай буйрса. Андан сырткары бул китеп эми көлөмүн көргөнүңүздөрдөй чоң китеп, бул негизи бул болгону дагы кыскартылганы. Себеби элибизге дагы бир аз жыйнактуу бир эме берилсин, маалымат берилсин деген максатта ошол кыскартып арабчасынан кыскартылган бир китептен которулду. Анын ичинде ошону менен бирге эле бул ушул китеп бир эле китептин ичинде андан сырткары дагы нафсини тарбиялоо. Эми азыркы учурда ошол нафсини тарбиялоо дегенде биздин бүтүндөй күнүмдүк жашообуздагы адамдар менен болгон мамилебиз, социалдык жашоодо, үй бүлөдөгү кыймыл аракеттерибиз болсун, балдарга тарбиялоо берүү, ушул нерседеги ошолордун баарында үлгү болуп көрсөтө турган. Тамак аш жегенде жана башка тилдеги айтылган нерселерде ар бир эмеде үлгү болуш нерселер, үлгүлөр, өрнөктөр. Ошону менен бирге кек сактоо, дүйнөнүн маани маңызы, сараңдык, дүйнөнү сүйүү, мансапты жакшы көрүү, эл көрсүндүк, текебердик, менменсинүү деген сыяктуу ушул маселелерден алыс болуу, ушул нерселерден, ушундай сыпаттардан алыс болуу максатында жазылган китептер ушул маалыматтарда камтылган, буйрса. Албетте бул жашообузду ушундай бир Алла Тааланын буйругандай бир жашабасак, бул дүйнөдө бир башка жандыктардан айырмаланган эмебиз. Алла Тааланын ошол берген акыл менен ошол насип кылган нерсеси менен ошону туура бир тарбия, бул жашоону ошондой жашап өтүшүбүз үчүн бул китептерге өтө бир өзүбүздүн бир муктаждыгыбыз бар экен. Ошол китептин негизги маселелерин жогоруда дагы айтып өттүк. Эми тасаввуф адабиятын кеңири пайдаланган Имам Газали бул жерде педагогикалык болсун, психологиялык анализ жүргүзүү менен ошол эмелерди, маселелерди ошого жараша өзүнүн туура бир багытын берген. Албетте Ихя улумуддин дегендин бир максаты бул жердеги китептин которулганы дин илимдерин жандандыруу дейт. Ошол Имам Газалинин өзүнүн айтуусу боюнча дагы дин илимдерин ошол айтат, мен өмүрүмдүн калганынын ошол жакшы бир Пайгамбар Саллаллаху жолунда бир жакшы бир жол багыт көрсөткөн бир китеп жазып калууга ошого арнадым дейт. Ошону менен бирге карасаң дейт, азыркы учурда динден, жакшы асыл сапаттардан кабарсыз болуп, бул дүйнөдө баягы башка эмелерден айырмаланбай жашап жүргөн ушундай бир адамдарды көрүп туруп дейт, ошолорго мен колума калем алганга ошолор бир түрткү болду дейт да, негизги нерсе. Эми албетте бул дин илимдери жана ошол Пайгамбар Саллаллахунун убагында Пайгамбар Саллаллаху жана анын сахабалары Куранда буйрулган, кандай буйрулган болсо ошондой жашап келишти. Ошондой бир алтын доор өттү. Андан кийин ортодон бир канча кылым өткөндөн кийин ошол
асыл сапаттарды кайрадан жаңылап ошол кайрадан элге тартуулоо максатында жазылган бул китептер. Чоң рахмат Канат агай. Берилип атат. Демек, ар бир жан дүйнөсүнө руханий азык алабыз деген момун мусулман бардыгы окуп чыгууга тийиш болгон китептердин бири экен. Албетте. Сөзүбүзгө эле улай айтсак, Майрамбек ай, айтсаңыз, ушу буга чейинки конкурстарда көп ирет пайгамбарыбыздын асыл өрнөктөрү камтылган китептер коюлуп келген, ар кандай которулган кыргызча адабий китептер. Анан бул быйылкы жаңы чыккан ушул Мээрим пайгамбары китебинин мурунку чыккан китептердин өзгөчөлүгү эмнеде? Мында бир жаңы маалыматтар камтылганбы, же болбосо мурункулар эле кайра кайталанып чыкканбы? Ушул тууралуу кеңири маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. Биринчи суроого жооп бериштен мурун мен угармандарга кыскача азыр айтып атпайбызбы, көп эле китептер окулуп калды деп, бир эфирден пайдаланып бир кыска конкурс уюштурсакпы дейм да. Мен угармандарды суранат элем, азыр суроону айтам. Эгер ошол суроону тапкан кишиге, биринчи болуп чалып, туура тапкан кишиге мына бул китепти биз белек катары бермекчибиз, радиодон келип алып кетсе болот. Суроо мындай. Немени номерибизди бир сыйра кайталап коелу, сурообузга жооп бериш үчүн угармандарга. Урматтуу угармандар, Дин сабат берүүсү сиздер менен түз эфирдебиз. Байланыш телефондорубуз 0312 68 06 06, WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Бул суроону берип аткан себебим, Чубак эжекенин бир айткан сөзү бар да, Кыргызстанда канча Курандын маанилеринин котормосу бар десек санап бере алабыз. Бирок пайгамбарыбыз тууралуу чыккан китептери, которулган, жазылган китептердин саны уже белгисиз. То есть көп, Кудайга шүгүр көп калды деген. Ошон үчүн менимче биздин окурмандар кандай бир деңгээлде пайгамбарыбыз жөнүндө жазган китептерди, тарыхый китептерди билишет болуш керек деп суроо мындай. Мага ушул пайгамбарыбыздын өмүр баянын жазып келаткан орта кылымдан баштап дейин 5 ислам окумуштуусунун атын ким айта алат демекчимен. Пайгамбарыбыздын сира деп коебуз биз. Ошо сирасын жазып келаткан 5 окумуштуунун атын атап бергенге ушул китебибиз сыйлык болуп тартылмакчы. Эми кийинки суроого келейин. Бул китептин албетте өзгөчөлүгү, биз жылга эле бир китептен койгон жерибиз жок. Мындан 7 жыл мурун ошо азыр айтып өттүк, Сүйүктүү пайгамбарыбыз деген китеп бар эле, Алмамбет Осмонов которгон. Мына ошол китептен 3 жолу катар менен болду. Себеби ал китеп элге көп тараган, көп жолу басылган. Эл журтубуз ошол китеп аркылуу дагы Кыргызстанда көпчүлүк пайгамбарыбызды тааныганга бир өбөлгө болду десем жаңылышпайм да. Андан кийин түрдүү көптөгөн китептер басылып атты. Мына ошолордон бул китептин өзгөчөлүгү негизи эле баягы тарыхый эме алганда хроникалык жактан хронология менен кетет. Пайгамбар качан туулган жана башка болуп. Бул китепте болсо, бул китептин өзгөчөлүгү пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгүнө өтө көп басым жасаган да. Окуп келаткан учурда болуп аткан окуялар албетте сөзсүз келет. Ошол Ухуд, Бадыр согушу жана башка маселелер келет. Бирок мына ошол учурда пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү эмне болгон, кандай болгон деген маселелерди аябай көп, аябай жакшы изилдеген да. Биз муну Кыргызстанга бир жаңы саамалык да. Эми Курандан айтылат, "Ма арсалнака илля рахматан лил аламин" деп атат. Пайгамбарыбыз бул ааламга, дүйнөгө эмне бир мээрим катары, бир ырайым катары жөнөтүлгөн деген аятыбыз бар. Ошого окшош ошол аятка эме кылып жазган киши пайгамбарыбыздын толугу менен мээримдүүлүгүн ушул китепке эми аракет кылыптыр, изилдеп жазганга. Албетте пайгамбарыбыз бул китепке эле неме эмес, батып калат деген түшүнүк эмес, бирок болгон маалыматтарды чогулткан экен, топтогон экен, ушул китепке жазыптыр да. Эми биздин дагы бир оюбуз, бул китепти тандаган себебибиз дагы ислам десе эле, мусулманчылык десе эле көпчүлүк адамдар террористтерди, көпчүлүк адамдар кан төккөн адамдарды элестиришет. Кээ бирөө көбүнчө батышта мусулманчылык ушундайбы, кан төгүп эмесиби, жихад деген сөздөрдү баягы мусулманчылыкка
коркуп карашкандыгы үчүн жок, мына пайгамбарыбыз эң биринчи мусулмандардын эң мыкты үлгүсү, адамзатка эң адап ахлак боюнча эң көркөм адап ахлагын эң биринчи чалдырып келе турган киши пайгамбар. Мына ошол кишинин бул жердеги мээримдүүлүгү кандай чагылдырган экендигин биз жазылган үчүн ушуга баса белгилеп ошо токтолдук. Буюрса эли журтубуз окуганда аябай пайгамбарыбыздын канчалык мээримдүү экенин өзүңүздөр билесиздер. Бир эле жерин айтайын, мына Ухуд согушуна барып ушунчалык согуш аябай кызуу болгон, бул китепте ошол жазылат. Пайгамбарыбыздын тиши сынган, каны сакалынан аябай агып ушундай болуп жаман болгону дагы кээ бир сахабалар Кудай Тааладан суралыңызчы, ушу бир жеңиш эме кылсын, ушул капырлардын баарын кыйратсын, бир наалат деп коебуз, каргап салчы деген суроонубуз болгондо мен эл журтка, эл дүйнөгө, ааламга же болбосо элге каргыш айтыш үчүн келген эмесмин, мээримдүүлүккө чакыруу үчүн жиберилгем деген пайгамбардын сөзү бар. Мына ушундан баштап эле бул жерде канчалык пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү, боорукерлиги, жароокерлиги эмеге ушул китепке түшкөн. Мисалы үчүн бир окуясын эле айта кетели. Ошол Ухуд согушта көптөгөн мушриктерден, капырлардан жеңишке жетишип деп коелу. Көптөгөн мусулмандардын денесин кескилеп, ушундай өтө мыкаачылык кылышкан да. Мына ошол мыкаачылыкка дагы пайгамбарыбыз чыдап берген. Өтө коркунучтуу нерселердин баардыгына пайгамбар ошо сабырдуулугу менен, Кудай Тааладан келген буйрук менен өзүнүн мээримдүүлүгүн көргөзүп, мындай кылганга болбойт, баарын туура жол менен чакырабыз деген өзүнүн турушу, айтышы менен үлгү болгон деп. Мына ушул китепке эми токтолгонубуздун негизги маселеси ушунда. Кийинки 4-чү өзгөчөлүк болуп кошулуп аткан бул Алланы билгим келет китеби жөнүндө да кыскача токтололу. Канат агай, айтсаңыз, бул китепти канча жаштан баштап канча жашка чейинки жаш өспүрүмдөр окуй алат жана мындай эмнелер камтылган негизинен? Ушул боюнча кыскача айта кетсеңиз. Кыскача мен да айтып кетейин. Жана башында айтып өттүм, бул негизинен өспүрүмдөр үчүн арналган. Плюс 9 деп турбайбы, ошол түшүнүгү бул негизинен кичинекей балдар эмес, эми кичинекей балдарга деле ата энеси окуп түшүндүрүп берсе болот. Ичинде сүрөттөр менен берилген. Эми муну окуганда бизде сөзсүз мусулмандар арасында акыйдавый ишеничке байланыштуу маселелер келип чыгат. Бул жерде мисалы үчүн суроолор бар. Алла Таала эмне үчүн көрүнбөйт, Алла Таала кайда деген маселелер бар. Муну бала муну окугандан кийин ата энесине суроо бере баштайт да. Ошон үчүн ата энеси дагы өз биринчи окуп маалыматтарды алыш керек деген ойдомун. Биздин колдон келишинче балдарга түшүнүктүү кылып которуп бергенге аракет кылды автор, то есть котормочу. Анан ичинде ушу биздин Ахлу Сунна вал Жамааттын акыйдасынан бекем турганга аракет кылдык. Которуп аткан учурда жана оңдоп түзөп аткан учурда. Албетте бул китептин өзгөчөлүктөрү, бул конкурска мындан болгону 9 жана 15 жаштагы гана балдар катышат. 16 жаштагылар же болбосо андан 9 жаштан кичүүлөр бул конкурска катыша албай калышат да. Анан дагы бир эскерте кетчү нерсе, угармандарыбыздан суранат элек, конкурска бала катышам деп келген убакта, сынакка келген учурда сөзсүз түрдө ата энесинен тилгат ала келиши керек. Мен бул конкурска катышууга, баламдын катышуусуна каршы эмесмин, же сулсап берем деген бир тилгатты сөзсүз түрдө ала келишин суранабыз. Демек, буга чейин баягы жаш биздин өспүрүмдөр дагы китеп окууга кызыгуусу артып, балким ошол чоңураак китептерге түшүп алып, балким ошону эске алдык. Маселелерге дагы байланыштуу ошо жаш балдарга дагы быйылкы конкурста өзгөчө көңүл бурулуп, атайы ушул китеп чыгарылган экен, Эми буюрса бул Алланы билгим келет биринчи тому, буюрса мунун экинчи, үчүнчү томдору дагы бар. Аны дагы буюрса кийинки эмелерде басылат, кийинки айларда чыгып калат деген ойдомун.
Рахмат. Эми баягы темабызга да кайта албай, конкурс боюнча айтсаңыз агай, ошол конкурстун баягы өтүү шарттары деги эле бул конкурска кимдер катыша алат? Жана ошондой эле Кыргызстандын кайсыл жерлеринде өтөт? Баягы окурмандарга кененирээк маалымат бере кетсеңиздер ушул боюнча да. Бул белгилүү эле билесиздер, Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек сөзсүз түрдө. Эмнеге деген суроо келиши мүмкүн. Себеби мурунку конкурстарда Казакстандын жана башка жактыгындагы граждандары катышканга аракет кылышкан. Бирок бул жерде мындай маселе, бул жерде умра турат да, биринчи орунга умра сапары коюлган. Умра сапары эмес, Кыргызстандын атуулуна бере алабыз да, то есть визаны дагы ыйык жерлерге ошол визаны Кыргызстандын жарандары ала алышат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз Кыргыз Республикасынын жарандары болушун эме алабыз. Мына бул чоң 3 китеп боюнча чектөө жок. Мейрим пайгамбар Ихя Улумуддин формула счастья боюнча чектөө жок, каалаган киши катыша алат. Окуучу тестиерлер мына өспүрүмдөр 9-15 жаштагылар мына биз көргөзгөн китептен катыша алат. Бул китептерге деле күчүбүз жете, жок окуйбуз десе, ага деле биз каршы эмеспиз, алар деле катыша алышат. Кыргызстандын буйруса 7 облусунун борборлорунда өтөт, ошондой эле Аксыда, Кочкор Ата, буйруса жана Ноокат, Таластын кээ бир облустар райондорунда өтөт. Бирок негизинен биз баягы 7 облусту, 7 облустун эмес. Жылык эле бул болуп келатат. Биздин окурмандар, угармандар дагы менимче конкурстун кандай эмеде болоорун билишет. Азыр катталыш керек. Жакындаганда биз шаардын кайсы жеринде болоорун, мисалы үчүн Бишкекте кай жерде болоорун, Таласта кай жерде болоорун, Ошто кай жерде болоорун ар бир окурманга чалып да айтабыз, массалык маалымат каражаттарын колдонуп да айтабыз, WhatsApp жана башка жактан жеткиргенге аракет кылабыз. Анан конкурс негизи эле мындай маселе болуп атат да, албетте окуп сыйлыкты дагы алсын, эки жагынан тең утсун. Бирок албетте ошончо көп киши катышкан учурда баары тең эле ута албай калышы мүмкүн. Чубак ажеке дагы айтып, бул китепти орундарга жетпесеңер дагы сөзсүз түрдө сооп алышат. Сөзсүз түрдө Кудай Тааланын ыраазычылыгына жете турган бир жакшы нерсеге жетишет. Өзүнүн жан дүйнөсүн, акыл көрөнгөсүн байтат. Ошон үчүн окусун, негизи эле диний сабатымды жоюу үчүн керек болсо окусун деп айтып келатышат. Буйруса биз окурмандарыбыз албетте атаандашсын, жакшы жагына атаандашсын, окуп кандайдыр сонун бир ийгиликтерге жетсин деген ойлойбуз. Ал эми бул сыйлыктарга албетте эң окуган, күчтүү даярдангандар татыктуулары сыйлыкка жетишет. Рахмат. Бул конкурстан жаңы кабардар болуп же болбосо жаңы катталып катышам деп аткандар үчүн кызык болуш керек. Канат ага айтсаңыз, бул конкурста сынак алуу кандай таризде өтөт? Кээ бирлери бул жерде суроо берип атышат. Онлайн режимде дагы болобу? Биз ошого дагы катыша алабызбы деген дагы суроолор болуп атат да. Ошол боюнча айта кетсеңиз, кандай нукта өтөт? Конкурстан баалоо кандай болот? Муну жыйынтык чыгарууда ошолор боюнча токтолуп кетсеңиз. Эми бул негизи баягы 7 жылдык тажрыйбабызда ошол башталгандан баштап эле тест түрүндө болуп атат. Булар бир ошол боло турган жерлерде жогоруда айтылып кеткен областтардын борборлорунда жана райондук кээ бир райондук борборлордо ошол жерде тест түрүндө суроолор келет. Суроолордо кадимки баарыбызга жалпыга белгилүү болуп калган тест түрүндө болот. Анан аларды ошол баалоо атайын баракчаларда, жооп баракчасында жазылган белгиленгени боюнча муну адамдар эмес, бул аппараттан, через аппарат эмеден аппарат аркылуу даярдалат. Могул сыяктуу баракчаларда белгиленген ар бир оптикалык баракчада ошолор ошо атайын аппараттан өтүп, ошол боюнча жаңы эме ошол баш байгеге же болбосо башка орундарга чыккан катышуучуларыбыздын аттары белгилүү болот.
Баягы айтсаңыз ошо коомчулукта адамдардын китеп окуу маданияты канчалык деңгээлде болот? Деги канча адам катышып келет бул конкурска негизинен республика боюнча? Мурунку жылдарды биз эстеге кете турган болсок, биринчи жылы бир 3000 тегерегинде 4000 тегерегинде катышуучу болгон. Андан кийин ар жылы өсүп отурду. 11.000, 12.000ге чейин чыккан болду. 4.000, 5.000, 6.000 тегерегинде. Бул албетте өкүнүчтүү. Биздин 6-7 миллион элибизден ушунча эле адамдар катышканда, албетте рекламасын кылып, жетиштире албай, угуза албай аткан чыгарбыз, бирок негизинен конкурс бүт республика боюнча колдон келген каражат аркылуу угузулуп келатат. Негизи эле дүйнөдө дагы өзгөчө биздин Кыргызстанда ушу китеп окуган адамдардын саны аз экендиги аябай өкүндүрөт. Бирок албетте акыркы учурларда жаңы самалыктар көбөйүп атат. Азыр ачылган көптөгөн китеп үйлөр, китеп дүкөндөрү, китеп баскан басмаканалар, жанагы китеп боюнча иштегендер көбөйүп калды буюрса. Бул конкурсубуздун биз максатта ушул китептер bir жагынан тааныталы деген дагы оюбуз болгон. Азыр мына былтыркыда эгер жаңылышпасам 5000-6000ге чейин катышуучулар болду. Быйыл дагы ошону күтүп отурабыз. Мына жакында эле 2 жумадан ашып калды жарыяланганына. Катталуулар жүрүп атат. Биз баягы колдон келсе эртерээк катталсак жакшы болот эле да. Окурман угармандардан суранып кетет элек. Азыртадан катталыш керек. Себеби дегенде уюштуруу аябай түйшүктүү иш. Биз мына суроо баракчаларын чыгармакчыбыз. Ар бир региондорго жетмекчи. Канча киши каяктан катышаарын сөзсүз билишибиз керек. Себеби ошого жараша катыша турган жерлерди даярдашыбыз керек дегенде өтө көп түйшүктүү иштер бар. Онлайн азырынча жок. Быйыл бул боюнча иш жүргүзүүбүз бир аз кечеңдеп калды. Балким кийинки жылдары онлайн дагы конкурс болушу мүмкүн. Иншалла ал боюнча иш пландарыбыз бар. Канат ага айтсаңыз, бул ушул китеп окуу конкурсунун ушул самалыктын дейбизби, мындан аркы келечеги туурасында айта кетсеңиз. Дагы кандай пландар болуп атат? Дагы кийинки жылдар балким кайсыл китептердин негизинде өтөт? Ошолор боюнча. Жогоруда айтып кеткендей, байкебиз мындан ушуга чейин Кудайга шүгүр адамдардын саны өсүп келатат. Мындан кийин дагы ошол нерсени күтөбүз буюрса. Элдердин арасында ошол бул конкурстагы уже таанылып, элдерге таанылып калды. Эми келечекте балким сиз жогоруда айткандай онлайн түрүндө же болбосо дагы бир Кудай билет, дагы кандай технология, кандай жаңылыктар чыгат. Ошого жараша заманбап бир жолду колдонуп, элдерге дагы жеткиликтүү болуш үчүн ошол айылга чейин же болбосо бир башка бир мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондорду дагы эме кылбастан аларга дагы балким ошол үйүндө отуруп өтө тургандай, ошол жерден жооп бере тургандай бир жолдору дагы буюрса, аларды дагы ойлойбуз буюрса. Эми бул замандын көрсөтө турган кайсы китептен болоору бул өтө татаал маселе да. Мисалы үчүн биз ушул китептен болоорун 1 жыл мурун ойлоно баштайбыз. Кийинки жылга кайсы китепти койсок болот деген атайын комиссия бар. Мына ошол комиссиянын мүчөлөрү ойлоп, элибизге пайдалуу боло турган, оңой түшүнө ала турган максат ошону көп көздөп, анан китептер каралып, тандалып дегендей, анан даярдалып, бир канча ирет балким кээ бирөө басылып дегендей, элдин колуна жетишүүсүн дагы баягы ойлонуштуруп, пландап, анан кийин көптөгөн электен көптөгөн сүйлөш, макулдашуулардан анарды жүргүзүп отуруп анан коебуз да. Анан эмдиги жылкыга могу китеп болот деп азыр айтыш өтө кыйын да. Буга аябай көптөгөн эмгек керек. Кандай айтсаңыз, ушул китепти Ихя Улумуддин китебин баягы жарыкка чыгараарда дейбизби, канча убак которуп, канча убак алектендиңиз, кыскача ушул боюнча айта кетсеңиз, баягы мүчүлүштүктөрдү ушул которуп аткандагы
Негизинен оңой эмес. Бул китепти ар бир адам эле которо бербейт. Ушул боюнча кыскача айта кетсеңиз. Канча убакытты алды бул китепти которууда жарыкка чыгыш үчүн? Эми бул китеп көлөмдүү китеп болгон үчүн 1 жылга жакын убакыт. Эми ал жерде которууну алганыбызда бир 6 айды, эгер мындай программалуу иштей турган болсок, бир 6 ай убакыт алган болсо, андан сырткары буну текшерип, кайрадан редакциядан өткөрүп, ал ошол жумуштары менен жада калса 1,5 жылга жакындап барып анан бул китеп жарыкка чыгып отурат. Албетте, эми Кудайга шүгүр бул китеп ошол колубузга тийип монтип эме кылганда сүйүнүп отурабыз. Эми элге жакшы бир ошол диний адабият эмесине жакшы бир салым болду деп күтүп атабыз, буюрса иншалла. Азыркы эфирде айта кеткен кичинекей муну конкурсубуз боюнча да кайталай кетсек, мен угармандардан пайгамбарыбыздын ушул өмүр баянын жаза баштаган мусулман окумуштуулардан 5 кишинин атын атап өтсө, муну белек китепти белек кылабыз деген элек. Каалаган ошол пайгамбарыбыздын жана ислам тарыхы боюнча жазган 5 кишинин атын классикалык аалымдар деп коелу, ошол окумуштуулардын атын айткан кишиге ушул китебибизди белек кылмакчыбыз. Урматтуу радио угармандар, төмөндөгү суроонун жообун бериш үчүн 0312 68 0606 0709 68 0606 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө жооп берген адамдарга ушул китепчени Мээрим пайгамбарын белек кылмакчыбыз. Майрамбек агай, айтсаңыз, эми баягы коомчулукка ушундай суроолор келип атат. Кызык болуп, баягы ошол 3 умра сапары коюлган экен, жолдомо. Ошол умра сапарына коюлган жолдомо жана андан кийинки акчалай сыйлыктар кимдер тарабынан каржыланат, ушул боюнча дагы бир аз ачыктап өтсөңүз. Жана айтып өтпөдүк, кийинки жылга кайсы китептерди коебуз деген өтө көп ойлонуп иш жүргүзөбүз деп. Албетте муну демөөрчүлөр изделет. Баштан эле конкурсу баштаган учурда демөөрчүлөрдүн жардамына таянабыз. Көптөгөн демөөрчүлөрдү мына биз азыр ушул умра сапарын Зиярат Кейжи деген биздин ушу умрага алып барган атайын компания бар, туристтик компания. Мына ошол буюрса 3 умраны мурунку былтыр дагы ошондой болду. Бир канча умраны алар берди. Быйыл дагы буюрса алар беребиз деп турушат. Акчалай сыйлыктарды ошо биздин Кыргызстандагы эле ишкерлер, Кыргызстанда иш алып барып аткан момун мусулман бир туугандарыбыз кээ бир аттарын атабай эле койгула дешет, баягы соогуз азайбасын дегендей. Мына ошол демөөрчүлөрүбүз ушул акчалай эмелерин көтөрүп беришүүдө. Бул биринчи жыл болгон жок, 7 жылдан бери ар кандай демөөрчүлөрдүн аттары ар жылы ар кандай болуп алмашып турат, то есть ар кандай адамдар беришүүдө. Алар разы болсун деп пайдаланып аларга ыраазычылык билдирмекчибиз. Демек, урматтуу угармандар, агайыбыз төмөндө айткандай эле быйылкы ошол 3 умра сапарына жолдомону Зиярат Кейжи ошол айтып коюп турган маселе, ошол умраны жылдын кайсы учурунда барат, мына ал башка маселе да. Умрага ошо сынактан кийин умраны ала турган эме жеткендер өзү айтабы же ошол компаниянын шартына жараша кылып ошол эмеде барат. Мурунку жылдар уткандын баардыгы ошол жыл ичинде баргандар болду, дароо баргандар болду, ар кандай. Анан эскерте кетчү нерсе, ошо умраны уткан киши жок, мен умрага барбайм, эмемди акчасын бергиле деп айта албайт. Андай шартыбыз жок. Акчалай эмес, сөзсүз умра сапарын гана беребиз, билетин жана башка кызматтарын. Ошондой эле сөзсүз эми исламда ушундай маселелер, умрага бара турган, ыйык жайларга бара тургандар махрамы деп коебуз, жакын бир тууганы болушу керек, күйөөсү, атасы же инилери. Эгер аял киши утуп кала турган болсо, махрамынан ошо жанында коштоп бара турган киши, эркек кишинин эмесин өздөрү көтөрөт. Рахмат агай, бир телефон чалуу бар экен, угарманыбыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Биз сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Сапарны кайсы компания алып барат деп атасыңар? Зиярат Кейжи деп төмөндө агайыбыз. Ушул үчөөнүн тең Зиярат Кейжи белек кылды да окурмандарга. Ооба.
3 китептин биринчи орунга этот немеда умра. ооба 3 китепке тең умра коюлган. Ооба. Рахмат. Аха, макул, чоң рахмат. Чоң рахмат, агайлар, эфирибизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Канат агай, мындан кийин дагы калемиңиз курчуй берсин, дагы коомчулукка пайдалуу китептерди жарыкка чыгара бериңиздер демекчибиз. Ар дайым ырыскыңыздар кең болсун, ыкбалыңыздар ала тоого тең болсун деген тилектер менен быйылкы 2020 жылдын 1 апрелинде өтө турган окуу жараткан эгеңдин аты менен окуу маданияттын башаты долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан китеп окуу конкурсун ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар демекчибиз. Эфирден пайдаланып жеке өзүбүздүн атыбыздан биз сиздер менен Марал ФМ радиосу дин сабак берүүсү кызматыңыздарда мен Жанар Качкынбаев болдум. Чоң рахмат. Илимге каныккан